Кандайсыңар туугандар? Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Украинадан кабарлар келип атат. Бул деген Орусия тарабынан ушу баш оона айынын башынан баштап акыркы 2-3 күн Донбасста катуу ушундай алдыга жылуу болуп атат да, чабуул күчөп атат. Албетте ошо 5-күнү боло турчу Дональд Трамп менен дагы Анкоридж шаарындагы Аляскадагы жолугушууга жакын ушундай нерсе болуп атабы кандайдыр, ким билет аны. Бирок ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн ошол Deep State сайтына кирип туруп ошол биринчи баш оонадан баштап карайлы да, эмне болуп жатканын алдык. Мисалы үчүн биринен баштайлы. Кеттик да, мисалы үчүн эмне болуп жатат карасак, бул жерден ушундай кыймылдоолор Донбасста болуп бараткан. Биринде, 4-түндө ушундай болгон. 4-түнөн кийин анан жылуулар болуп баштаган. Көрүп атасыздар. Мына картадан байкасаңар, эң чоң алдыга жылуу бул деген Изюм тарабында жана Краматорск тарабында, Славянскта болуп атат да. Жакыныраак кылып туруп көрөлү, эмне деген прорыв болду. Кеттик да. Көрөлү. Мынакей мыкта Изюмда, Славянскта атакалар болуп атат. Аякта 254-чү мото атуучулар бригадасы, 59-чу танк бригадасы. Жана ушул жерден көрүп атабыз, өтө деле жылыш жок, бирок атакалар тынбай болуп атат да Изюмда. Бирок эң чоң жылыш ушу өтө байкалып кетти бүгүнкү күнү. Дал ошол Белозерске, Новодонецкте болуп атат, Донецкте, Александровка, Добропилия дейт, Блицке дейт. Ошол негизи ушул Донбасс тарабы болуп калат. Ушул жерден эгерде карасак календарда. Биринен алсак да кандай болуп атат көрөлү. Мына Deep State картасы боюнча көрүп атасыңар, ушул жерден аябай ичке мындай алдыга жылуу болуп кетти. Жерден эгерде карасак, 39-чу чабуул мото атуучу бригада болуп атат. 57-чи мото атуучу бригада болуп атат. Эң негизги алдыга чыккандар 110-чу мотордук бригада болуп атат. Анан ошол 132-чи мотордук бригада Беркут деген болуп атат алдыда. 9-чу бригада. Бул деген бүт ушул Донбасстын батальондору, Донбасстын жарымынан жартылай Донбасстын эркектеринен баягы түзүлгөн болчу. Донецк, Луганск жана ошо Славянск тарабынан да. Анан дагы бүгүнкү күнү ошол жаңы рекруттар дагы Орусия армиясына кеткендер ушул жерден азыр кылып атышат да. Ушундай алдыга жылышты. Бир сутканын ичинде 12 километрге жылышыптыр. 12 километрге жылышып, ошо Золотой колодец, Веселаяны басып алып атат, Новое Шахловояны. Жана ушул жерден эгерде алар бекитилсе, булар деген чоң Украинанын группасын, ошо Константиновканы, Малотравянканы басып алышат, эгерде ушул жерден баягы кесип өтсө да, могул ортосунан. Ушул жерден анда казан пайда болот. Аскердик казан деген өтө жаман нерсе, котел да. Котел пайда болсо, украиналык армия бул жерден же качат, же өлөт да. Ошол армиянын кескин бөлүктөрү. Дагы бир котел түзүлүп атат бул жерден. Бул деген Новоэкономичная дейт, Мирноград, Московская, Хнатьевка, Новопавловка, Покровск. Ошол Покровск тарабынан ушундай котел түзүлүшү ыктымал. Бул жерден стратегиялык трасса өтөт. Эгерде ушуну жапса, ушу жабууда мисалы үчүн 15-чи ошол мото чабуул моторлонгон бригада, 5-чи ошо моторлонгон атуучулардын бригадасы жана 9-чу мотор бригадасы жана 110-чу ошол мото чабуул атуучулардын бригадасы ошо катышса, бул жерден анан Мирноград Покровск толугу менен басып алат да. Ушул жерден анда бир
миңдеген украиналык бригадалар курчоого алынат жана жок кылынат да. Анда ошо казан ошо боло турган 15 башоонанын 2025 жылдын Анкоричте боло турган ошол жолугушууда Трамп менен Орусиянын позициясы күчтүүрөөк болуп калат сүйлөшүүлөрдө. Алдын ала баары айтышат, ошо Зеленский каршы чыкты, ошо келишимдерге пландар баягы чалгындоо Европалык чалгындоо кызматтар айтып атат. Пландар ушундай: Украинаны жиликтейли дейт. Украинанын Орусия басып алган жерлерди Орусия басып алган жерлерге алмаштырабыз дейт да. Украина өзүнүн жерин ошо калтырганга аргасыз болот дейт. Таң калыштуу нерсе ошо баалуу жерлерди баалуу эмес жерлер менен алмаштырабыз деп айтып атат Трамп. Анан дагы Трамп бир сөзүнөн жаңылышып алды деп айтып атышат. Ал деген ошо Орусияда боло турган жолугушууда ошо сүйлөшөбүз деп койду. Кайсы Орусияда? Алясканы Орусия деп кабыл алдыбы же атайын сүйлөнүп алдыбы же атайын эмеспи белгисиз да, бирок ошондой сүйлөп алды. Же Алясканы Орусияга береби да, ошондой таң калыштуу. Баары ошо боюнча аябай таң калып сүйлөп атышат. Эмне деп салды Трамп депчи. Кантсе да ошондой нерсе болгону жатат. Трамптын расмий массалык маалымат каражаты ушу баягы социалдык тармактарында ал боюнча эч кандай комментарий берилген жок. Бермек беле. Ошол жалпы ал ошондой болуп жатат да. Демек, негизи ошо Сумыда дагы аябай катуу ушундай алдыга жылуулар болуп атат Орусиянын бригадаларына. Бул жерден азыр ошо 83-чү мото чабуу бригадалары иштеп жатат. 177-чи танк бригадасы, 81-чи ошо морпехтер бригадалары, 104-чү ошо ВДВ бригадасы, 23-чү ВДВ, 137-чи ВДВ гвардиясы дейт, 51-чи ошо ВДВ гвардиясы жана ошол 56-чы ВДВ десантниктер ошол аракеттерди жасап жатат дейт ошол Сумы тарабында. Албетте, эгерде карасак, бул жерден да өтө чоң кыймылдоо болгон жок ошол башоона айынын ичинде башатында. Бирок кантсе да бүгүнкү күнү бир нерсени айтышыбыз керек. Албетте Украина мизин кайрып атат. Чоң жоготуулар менен дрондор жардам менен кыркып атат ошо атака кылган орусиялык бригадаларды. Бирок бул жетишсиз деп эсептесе болот. Анткени баары бир Орусиянын ресурстары бир топ алдыга жылып атат да. Жалпысынан Орусиянын алдыга жылуусу токтотулду, жай кыркысына, жай жакында бүтөт. Бирок эгерде ошо бул жерден эгерде кандайдыр бир кичинекей болсо дагы ийгиликке жетишсе Донбасстан, анда Украинанын иши кичине чатагыраак болуп калат. Украина утулган деп айтылып калат да. Бирок азыр Украинанын ошо коргоо министрлиги айтып атат, жок, биз мисти кайрып атабыз, биз деген ошолорду токтотуп атабыз, жеңип атабыз, бул жерден азыр кыркып атабыз, баары жакшы деп атат. Бирок Украинанын баягы блогер аскерлери айтып атат, жок, баары жаман дейт. Бул жерден аскер жетпей атат, дрон жетпей атат. 6-7 дрон бригадасы сакталды дейт. Бул атайын күчтөр келип туруп, дал ошол дрондорду аткан бригадаларды, группаларды таап дейт, атайын ушул аспаптар менен, жабдыктар менен ошолорду жок кылганга чоң аракетте дейт. Бир нече дрон аттыруучу балдар каза болду дейт ушул жерден да, Украинанын. Орустарда жаңы ушундай армиясында жабдыктар пайда болду дейт. Дрон атканда кадимкидей карта тартылат дейт, каерден дрон атылды. Ошол дронду жиберилген точка картадан көрүнөт дейт. Дал ошол жерге анан согуп атышат дейт Орусиянын аскерлери. Согуп ошентип биздин баягы дрончу балдарды бригада менен өлтүргөнгө аракет кылууда дейт. Кээ бир учурда ал аракеттер ийгиликтүү деп атат да. Ошондой жаңы нерсе пайда болуптур да. Анан ооба кармап атабыз дейт. Бирок ушул маалымат өтө кооптуу да Украинанын армиясы үчүн. Азыр кандай чоң аракеттерди кылышты армияны токтотконго, бирок эгерде азыр бул жерден алдырып ийсе, анда ошо жума аягында дагы бир нече территория, 12 километр дейт алдыга жылда, 12 километр менен алганда 30-40 кошумча квадрат километр Орусиянын кармагына өтүп кетет дейт. Ошол жерден албетте Украина чоң аракет кылса дагы ушундай нерсе болуп кеткени өтө кооптуу, өтө мындай начар сүрөт көрсөтүп атат да. Кантсе да Украина дрондор менен токтотту, жайкы жортулду Орусияныкын, бирок
согуш бүтө элек жана Украина эми-кечекте мындай артыкчылыктарга жете элек да ушул согуштан уттук же болбосо агрессорду токтоттук дегенге. Ошон үчүн көрөлү кандай эмне болот, бирок түшүнүк боюнча ушул 15-августта серепчилер айтат, эч кандай ийгилик чыкпайт дейт, жыйынтык чыкпайт дейт. Ошол Трамп менен Путиндин жолугушуусунда кээ бир учурда ал жолугушуу да болбой калышы ыктымал дейт. Трамптын администрациянын кишилери дагы айтып атат, жок, бул жолугушуу жөн эле мындай тесттик жолугушуу болот дейт. Алдын ала пландарды бул жерден чечимдер кабыл алынбайт дейт, бирок пландар талкууланат деп айтылат да эки тараптын тең. Көрөлү эми кандай болорун. Сиздер кандай ойдосуздар? Албетте ушул нерсе баягы бизге тиешелүү болушу ыктымал. Биринчиден, согуш бүтсө, соода бир башкача болушу ыктымал, же басаңдайт, же кайра күчөйт. Кыргызстан үчүн бул же жакшы, же жаман болот. Экинчиден, эгерде Украинаны жеңдик деген абалга келсе, Орусия бир аз баягы калыбына келгенден кийин калган СССР мамлекетин кол астына жыйнайбыз деген план ишке ашса, анда жакынкы кошуналарыбыз арасында татаал заман башталат окшойт. Ошондо бизде дагы баягы качкындар келет, соода басаңдайт да, ошол нерсе да болушу ыктымал. Бизге ал нерсенин кереги жок, экономикабыз өнүгүп атат, андан көрө тынчтык болуп эле соодалык касым күчөтсөк, жана ошо узун тынчтыкка кайра келсек, дагы 50-70 жыл жакшы болмок да. Ал эми кандай болот, эмне менен бүтөт билбейм, бирок ошо Зангизур же Трамп коридоруна дагы коркунучтар туулуп жатат деп айтылууда. Эгерде ресурстар келсе, ошо коалиция, глобалдык түштүк коалициясына бул Орусия, Кытай, Иран, Түндүк Корея, эгерде аларга ресурстар келе баштаса, кайра энергия ресурстарды сатып, анда ошол Трамп коридорун блоктогонго дагы аракет кылат. Кыргызстан, мисалы үчүн, биздин соода коридорубузду кайра транссипке өткөрөбүз Орусия аркылуу, же Түркияга жете албагандыктан кайра Мешхетке алып бара баштайбыз да, Иран аркылуу. Ушундай нерсеге алып келиши ыктымал. Анда Туран долбоору дагы бир нече жылга артка түртүлөт да, ушундай болуп калышы ыктымал. Көрөлү эми кандай болорун. Оптимизмде бололу, бирок кабарлар ошондой да. Бизнестен керек барына, таштардан мур карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, таштардан мур карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.